21 aprel Салауат областының Нокен району Бүргөнді Достық аймағы чегірткелерге изилдөө жумуштарын жүргүзүүдөбүз. Жалал-Абад облусунун 4 районунда 7000 гектардан ашуун аянтты кооптуу чегирткелер каптады. Адистердин айтымында өткөн жылы облус боюнча 29000 гектар жайытты чегиртке каптаган. Былтыр өз убагында дарылаганга байланыштуу өткөн жылга салыштырмалуу зыянкечтердин каптоо аянты азайган. Буга алдын ала бизде атайын штабтын курамы түзүлүп, буйрук чыгып, райондук администрацияларга толугу менен тапшырмалар жеткирилип, иш-чаралар планы түзүлгөн. Учурда бизде 7 техника иштеп жатат. Химиялык иштер жүргүзүлүп жатканына байланыштуу азыркы күндө жалпы кыскарууга жетишип атабыз. Негизинен алганда химиялык дары-дармек жетиштүү, техника бүгүнкү күнгө жетиштүү, өсүмдүктөрдүн техникалык культураларга тийбес үчүн иштер жүргүзүлүүдө. Жалал-Абад облустук өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин башкармалыгынын адистери жайыттарды чегирткелерден тазалоо жумуштарын жүргүзүп келет. Облустагы 9000 гектар жерди изилдеп чыгышканын, анын 7000 гектардан ашуунунда Марокко жана Италия чегирткеси табылган. Облус боюнча жалпы жакынкы жайыттарга 9600 гектар жер аныкталып, изилденип, мындан 7000 гектар жер зыяндуу чегиртке чыккандыгы аныкталган. Бүгүнкү күндө 4500 гектар жер облус боюнча толугу менен химиялык иш-чаралар өткөрүлдү. Өткөн жылы Сузак районунда Кара Дарыя айыл өкмөтүндө чыккан, быйыл изилдөө иштерин жүргүзгөн учурда ал жерден чыкпай башка жер которушкан. Бирок буларды айтып кетиш керек. Зыяндуу чегирткелердин өзүнүн ушул 4 райондо өзүнүн очоктору бар, тарыхый очоктору бар. Бүгүнкү күндө Сузак районунда былтыркы химиялык иштерге караганда жакшы болгондуктан азыраак чыгып жатат. Учурда зыянкечтерге каршы каражаттар өлкө боюнча себелеп жатат. Бул тууралуу тийиштүү мекеменин жетекчисинин орун басары Алмаз Алакунов биринчи радиого курган маегинде айтты. Алакуновдун билдиришинче, чегиртке 8-10 жылда бир жапырт каптап турат. Быйыл чегиртке 133 000 гектар жерди капташы мүмкүн экени болжолдонууда. Бул зыянкеч ар бир 8-10 жылдын 12 жылга чейин ушундай тынч болуп, мындай көп чыкпайт дагы. Андан кийин кайра бир ушул волна болуп турат да, толкун болуп, ар бир 8-12 жыл сайын ушундай өзүнүн массалык чыгууларын көрсөтүп турат да. Былтырдан баштап ошол массалык чыгуулар башталды да. Былтыр биз 113 000 гектар жерде химиялык күрөшүү чараларын көргөнбүз ушу зыянкеч чегирткеге каршы. Андан быйыл болсо 133 000 гектар жерде чыгат деп биз болжолдоп атабыз. Марокко жана Италия чегирткеси башка түрлөрүнөн айырмаланып, өтө чоң аянтты каптайт жана айыл чарбасына олуттуу зыян келтирет. Мындай чегиртке бир күндө 100 чакырым аралыкты учуу өтүүгө жөндөмдүү. Аталган зыянкечтердин түрлөрү төлчүл келип, бир ургачы чегиртке 40-80 жумуртка таштайт дейт адистер. Бизде Кыргызстанда 50ден ашык түрү бар чегирткенинчи. Ошонун ичинен экөө гана эң коркунучтуу деп эсептелет да. Экөө бул Марокко чегирткеси жана Италия чегирткеси. Италия чегирткеси Италиядан учуп келген эмес же, Марокко чегирткеси Мароккодон учуп келбейт. Булар ошол биздин эле ушул мындай айтканда жергиликтүү эле чегирткелер. Бирок ошол коркунучтуулугу булар өтө сугалак да, булар. Өтө сугалак жана өтө төлчүл. Личинка кези бир ай созулат. Чыктыбы? Чыгып бир ай ошол аябай көктү көрсө, ошол көктүн баарын жейт. Булар жайытпы же айыл чарба эгиндериби, булар тандабайт. Булар тандабай жеген, ылгабай жеген зыянкеч болуп саналат. Өсүмдүктү көрсө эле жей. Өсүмдүктү, жашылды көрсө эле жей берет. Белгилей кетсек, өткөн 2024 жылы өлкө боюнча 113 000 гектар жерди чегиртке каптаганы аныкталган. Өлкө аймагында чегиртке эң көп каптаган учур 1980 жылы катталган. Анда зыянкеч 570 000 гектар жерди мойсогон. 1989 жылы 160 000 гектар, 2008 жылы 157 000 гектар жана 2018 жылы 146 000 гектар жерди каптаган. Айбек Исабеков, Шырзат Эгембердиев, Регион.